достор, кадырлуу кыргыз элим, баарыңыздарга салам. Биз азыр жалдагы детский больницага келдик. Өзүңүздөр билсеңиздер керек, мындан 3 ай мурун августтун башында 3 ай болуп калды. Ошол детский больницада Мээрим деген эжебиздин уулу, Бекжан деген биздин инибиз ошол реанимацияда оор акыбалда сүйлөп албай, угуп албай жаткан болчу. Жалпы коомчулукка чыгарганбыз. 3 айдан бери эч кандай тыянак натыйжа чыкпай жаткан экен. Ошол Бекжандын апасы дагы бизге кайрылып, ошол дары дармекке уулума аппарат алыш керек болуп атат, чет жакка операция кылганга мүмкүнчүлүк жок деп чакырды. Азыр биз дагы келип ошол колубуздан келген жардамдарыбызды беребиз. Кудайым буйруса ушул инибиздин жакшы болуп кетишине, сакайып кетишине, буга чейин колдоо көргөзгөн жалпы элибизге чоң ыраазычылык билдиребиз. Ошол дагы да көптү көрсөгөл болот дегендей, колдон келишинче жардам берип коюңуздар. Кудайдан коркпогон элдер көп экен. Мынакей атайын бүгүн келдибек досум агаларыбыз менен Мээрим эжебизге келди. Эже, биздин келип кеткенибизге 3 ай болду да. Ушу келип кеткен ери. Ооба, 3 айдан бери багындай эле акыбалда. Ошондой эле баягыдай эле жатат. Бир гана жылыш ошо мен өзүм энем да сезилет да. Кулагы угуп атат азыр мындай. Бирде мен атайын уктап атканда түшүрбөйсең мындай көзүн резко ачып ушинтип атат да. Анан мен сүйлөсөм мындай эметип, ойлонуп жатып калат да. Бирок көрө элек пока. Көрбөй эле тиктеп эле стенаны жатат. Биз Жети облас биримдиги командасынын жигиттери колубуздан келишинче ар дайым кыргыз элибизге кызмат кылабыз. Ошол Келдебек досум да мындан мурда да ошол колумдан келишинче мен да жардам берем деп сөз берди эле. Ошол келдикемме да Алла ыраазы болсун. Кудайым буйруса буда жакшы иш аракеттерди кылып жардам берет. Албетте достор, мынакей бардыгыбыздын башыбызга келип калышы ыктымал, бирок келбесин Алладан тиленели. Мынакей. Баягы ойчу да эчтеке кыймылдап айтам, буту эле муступ атат буттарычы. Кан жүгүрбөй кетти. Буттар мустап калат. Братишка, чачтар өсүп калып турбу? Чачтарын улам алып коюп атам. Аябай мындай гормональный ичкенге эметип калып атат да. Үнү да чыгып, монтип калып атат да. Ортото окшойт, э? Тийиздирбейт так ушу жаткан, кандай жаткан. Балада ошентип эметет, орунтта. Мына байкелер кетти сага. Кара каш, кара көз. Красавчик жигит да. Чалып тагап, кара болуп калды өзү. Гормональный дары неметет? Ичти да. Кылат бекен? Шишиди башында. Ошо аппетитти кандай болот? Азыр эме аппетит. Бирок асастан берип ашказанда учка келсин деп смесь берем, ошону бердим. Жо немеси гормональный дары ичкендечи? Мурдунан неметет да зонт. Оозунан иче албайт да. Ассаламу алейкум достор. Ассаламу алейкум. Биз мынакей үчүнчү детский больницадабыз. Ой. Угабы? Калган бадай угуп атат. Кыйналып атат, кичине. Ушу которсок мындай ары бери которсом ыйлайт да. Мындай кандай жаткызса өзүнө жагат ошондой жата берет. Азыр мынакей жарым аппаратта турат. Неде турат дейсиз? Жарым өзү дем алат, жарым аппаратта. Могул проценттер, э? Кажап кетти ушу жата берип. Кээде ыйлайт жатып алып, аябай ыйлайт. Үнү да чыкпайт. Жанына отура албай эшикке чыгып кетем өзүм да. Бир сааттын бай ыйлайт кээдечи. Ташайт да кетишке жатып. Эч ким башына салбасын, жүгүрүп жүргөн багы ушинтип калып, түшүп көрүп атамбы деп да ойлойм. Өзүм да баада катуу стресске түшүп калыпчы. Нервиштенип жүрөм. Астыгы
3 күндür шокта турбай калдым өзүм да. Жолдошум отуруп жанын алды чыдабай калды. Үйүнө чыкпай көзүнөн жаш чыгабы? Ошо баада 1 саат тынбай эле көзүнөн жаш чыгып. Жүрөгүм чыдабай эшикке чыгып кетип калсам, келсем уктап калыптыр. Кыргыз эли менен ошо жардам сурайбыз. Өткөндө деле чыкканбыз, жакшы жардам болду. Ушу дары дармегибизге кетти, смесь алдык. Рахмат баарына. Эми ошо айлам кетти, уже аппаратка алыш керек болду. Ушундай аппарат алыш керек экен, $20,000 деп. Арзаныраак тапса болот дейт, $10,000. Ошону алып үйгө чыгарып кетейин деп жалдырап кетти балам. Үйгө барса да баягы өзүнүн бир туугандарын көрүп, алар да киргизбейт деле көпчү. Анан жок дегенде үйдүкү болбой эле эмне болот? Яны үйдөн деле өзүм көндүрүп алат элем эптеп 2-3 мүнөттөн алып аппараттан чыгабыз деле ошол жерде жата берсек жата берет экенбиз. Үйгө чыгарып кетсем деген аппарат алып барбаган жерге деле барып атамчы. Үйгө чыгарган мындай жакшы болуп кетишке мүмкүнчүлүк барбы? Билбейм, убакыт керек деп айтышат баштымалы, убакыт дейт. Булар деле айта албайт да. Ошо убакыт керек дейт. Убакыт керек болгондо жылыш мынакей, силер тартып кеткенде азыр кулагы угуп эметип атат, бирок силер келип кеткенде могу колу кыймылдабай атпады беле. Бул колу азыр минтип эле атат да, минтип элечи артка. А так эчтеке баягы эле боюнча жатат. Аппараттан ошо боюнча силер келгенде эле ушундай эмеде турган, аппарат ошондой деле турат. Бул аппарат туруп көбөйүп калат аппарат. Кыйналат кээде жатып. Аппарат канча турат экен? Ошо 10,000 тегерегин алсаңар болот дейт. Концентрат, баллон, салон менен чогуу. $10,000, Үйгө алып барып, бияка алып келип көрсөтүп турат элем. Ошентип деле бир биякта бизге чейин бирөө жатып кетиптир. Кыз да аныкычы. Алар да ошо Москванын граждане болгондуктан алар ошо аппаратка аракет кылып алып чыгып кетишиптир кызынчы. Азыр аппараттан чыгып калды дейт кызы. Сүйлөшүп турам да. Күндүз чыгып калды дейт, үйгө болбой эле уйдуку жакшы экен деп атат да. Балам деле үйгө барса балким эсине келсе эле жакшы болуп кетет эле. Бир туугандар, барыңыздар ушул жерде турган акыбалды көрүп турасыздар. Эненин көзүндөгү жаш төгүлбөсүн эч качан. Бала ооруса, бир гана эне чыдап, эне сыздап, эне ыйлап келет. Мынакей энекеси бул жерде отуруп ушунчалык бир жан дүйнөнү ушунчалык бир сыгып жибергендей бир сөздөрдү айтып атат. Көрүп атабыз энебиздин кандай акыбалда жатканы. Ар бир инсан бактылуулукка гана ээ болушу керек. Анықтан келиңиздер, биргеликте чогуу колубуздан келишинче, мүмкүнчүлүк болушунча ушул энебизге жардам берип, ушул кичинекей наристе ушул дүйнөдөгү бир чоң жакшылыктарды көрүп жашасын десек, ушундай бир аздан болсо да чогулуп жардам бергенге биз дайым туралык, жардам берели. Биздин кылып аткан 100 сомубузбу, 1000 сомубузбу чөнтөктөн түшүп калышы мүмкүн. Бирок сиздин 100 сомуңуз жана 1000 сомуңуз ушул баланы буттан тургузуп, ушул дүйнөдөгү бир кооздукту ушул баланын өзүн басып чуркап жүрүшүн кимде ким каалаган болсо, келиңиздер баарыбыз биргеликте чогулалык, жардам берелик. Биз да колубуздан келишинче, өзүбүздүн мүмкүнчүлүгүбүз болушунча азыр аракетти көрүп, ушу энебизди кайдыгер карабастан ушу ооруп жаткан экен угуп, билип жардам берели деп келдик. Андыктан бизде дагы бала бар, бизде дагы ушундай наристелер бар. Кичине ооруп калган болсо кандай жүрөгүң сыздайт. Андыктан бул энебиздин бул акыбалда турганын көрүп мен абдан азыр ичимен ыйлап турам. Андыктан мен анткени мен дагы атамын. Бизде дагы бала бар. Биз жан дүйнөбүз менен сезебиз бул ситуацияны. Андыктан сиздерге да кайгылабыз, келгиле жардамыбызды берелик. Көп түкүрсө көл болот дегендей, бардыгыбыз тең көбүрөөк бир аракетти жасайлык. Жалгыз аттан эч убакта чаң чыкпайт. Биздин күчүбүз ынтымак жана биримдикте. Алыс жакында мекендештер ар дайым сиздер колдоо көргөзүп келесиздер. Бул жолу дагы чоң ишеним менен сиздерге кайрылуу калтырып жатабыз. Биз ушул Жети область биримдиги ар дайым ортодо көпүрөбүз. Ушундай иштерди жалпы элибизге алып чыкканга
энебиз мынакей мурда кандай болсо азыр деле ошондой энебиз дагы ошол акыбалда. Арадан 3 ай өттү. Бирок 3 айда биз көп мүмкүнчүлүктүү жакшы нерселерди кылдык. Бирөөлөр үй алды, бирөөлөр машина алды, бирөөлөр дагы чет жакка барып эз алды, бирөөлөр дагы арак ичти, чекти, башка нерсе кылды. Бирок ошол 3 айдын ичинде энебиз ушул эле абалда турат. Андыктан ошол 3 айда короткон ыплас нерсеге кеткен иштериңиздерди кайрымдуулукка, мээримдүүлүккө жумшайлы. Бул кылган иш аракеттериңиздер бир гана Аллахтын ыраазычылыгы үчүн, бул дүйнөдөгү соопкерчилик эмес, аркы дүйнөдөгү соопкерчилик үчүн кылайлы. Эжекебиздин телефон номуру жана Сбербанк счету калат. Ошол жактан ушул жакка бардыгын тактап, WhatsApp номуруга чалып, Сбербанк счетко которсоңуздар болот. Биздин күчүбүз ынтымак жана биримдикте. Андыктан энекебиздин дагы көз жашын көлдөтпөй, агызбай ушул Кыргыздын ар намустуу уулу жатат. Багы бешиктеги баланын бет болорун ким билет, карында баланын хан болорун ким билет дейт. Кыргыздын келечеги жатат ушул жерде. Андыктан ушул энебизди катарыбызга кошо албайлы, баарыңыздарды кайрымдуулукка чакырабыз.